Биз аймактагы азык-түлүк коопсуздугун жана айыл чарбасын өнүктүрүүнү арттыра турган бардык багыттар боюнча кеңейтилген кызматташтыкты жактайбыз, деди президент Садыр Жапаров консультативдик жолугушуу учурунда. Мамлекет башчысынын белгилөөсүндө бул багыттардын бири суу ресурстары болуп саналат. Анын көлөмү климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу бир топ кыскарган. Суу ресурстарын башкаруунун колдонуудагы механизмдери азыркы учурдун реалдуулуктарына жооп бербейт. Борбор Азия өлкөлөрүнүн керектөөлөрүн канааттандырбайт. Тактап айтканда, Кыргызстандын суу ресурстарын топтоо жана сактоо аракеттери ушул кезге чейин өз баасын ала элек. Суунун жогору жагындагы өлкөлөр бир нече жылдар алдын ала эле суунун аз болгон мезгилинде дагы суугат үчүн суу ресурстарын вегетация мезгилинде топтоо мүмкүнчүлүгүнө жана кызыгуусуна ээ болуш үчүн дагы бир жолу сууну пайдалануунун эки тарапка тең пайдалуу механизмдерин биргелешип иштеп чыгууну сунуштайм. Наконец, общая безопасность. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн энергетика жаатында өзүн-өзү камсыздоонун жана коопсуздугун жогорулатуу максатында гидроэнергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүнү жактайт. Биз Казакстан менен Өзбекстандын Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго инвестициялык катышуусун кубаттайбыз. Белгилей кетсек, өсүбүздөгү жылдын жазында болгон авария аялуу абалды көрсөткөн. Ошондуктан Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынын коопсуздугун чыңдоо зарыл.